Арыбаңыз Эрмек байке, мына ушул арыбаңыздар. ыйык, нылдуу, оюялуу, мазарлуу жерде турабыз. Мына ушул жерди сиз көп жылдан бери билип, анан ушул жердин шайыгы катары чоң бир улуу кызматты аркалап жүрөсүз. Эми ушул мазарлуу боюнча сизде кандай маалыматтар бар? Канчалаган эл келди? Кандай эм тапты? Ушулар боюнча айтсаңыз. Эми мазар бу жер ыйык жер. Таластын ичинде Эчкили тоодун да ушу Эчкили тоонун ичинде Нылды ата мазары бар. Берем көп мазарда чоң. Мазары көп, бунун ичинде ар кандай мазар бар. Ар бир ооруларга шыпа. Касиеттери артып ар кандай. Эми бу жерде ар кандай көбүнчө жин ооруларды эметип атканын көрүп аттык биз. Жин чыгарып аткан омуртка мазар бар, омурткалар, ушу бел оорулары аяп кеткендер бар. Ашказан мазары бар. Өзүңүз ушул жерде канчадан бери отурасыз? Канча жыл? Атам өткөнүнө 7 жыл болду быйыл. Жеңишбек атанын, Атам өзүнүн Жеңиш атамдын өткөнүнө ошодон бери отурмун. Мына быйыл 7 жыл болду. Мына көптөгөн адамдардын келип кетип, ар түрдүү ошол жыйынтык чыгаргандарын көрүп атасыздар, болуп калып отурем. Эми ар бир Алланын эми ар бир жерден кандай шыпа берсе, шыпасына карайт экен да. Жерден эми бирөөнө берип калып отур, бирөөнө бербейт. Ар кандай эми көбүнчө эле берет да, ниетине жарашат, зыяратына жарашат. Зыяратты таза дини менен берилип аткан. Өзүнүн дини менен, ою менен, өзүнүн ойлорун бүт кунт коюп өзүнө эметсе, зыяратты жакшы таза кылса, өзүнүн эмеси менен кылса жакшы эле бир результатын берет да. Мына ошол жанагы мен дагы канча жыл мурда келип, ошо сый урмат кылып кеткем да зыярат. Анан ошол бул жерде сиз айтып атпайсызбы, омуртка таш, тизе таш, бел таш, анан таштары бар, суулары бар, булактар, укмуш. Көз булак бар бу жерде. Чоң күр бар, чоң күрдүн ичинде да суу бар, ал эң лечебный суулар да, таза суулар, дарылене турган. Мына жерде Каныке апам булагы бар, ал жерде суулары бар. Жараланган жүрөктөр бар экен, ар жараланган жүрөк ал. Жүрөк оорулар. Жүрөк оору ушундай. Эми бу жерде бүт эле оорунун эми почти бир 30-40% дарылей турган жер да. Эми Нылды ата өзү табып болгондо атабыз. Анан могу мазар жер дагы эң бир дүйнө боюнча даже ушул биринчи орунда турган мазар деп билем да. Менчи бул кылым карыткан, канчалаган сан миңдеген касиетти камтыган бул сырдуу жер да. Эми ушул касиетти дарыган куттуу жерде отурасыздар. Эми ушул элибиз дагы ушул кереметтерди пайдаланып, өзүнүн сый урматын так жасап, ошол бир татыктуу бааларын алып кетсин деп айтасызбы? Буйруза бул эми неметсе, зыяраты жакшы кылса, жакшы болсо, жакшы жүрсө, ошо эметсе жакшы эле болот бул зыярат. Жыйынтыгын сөзсүз берет. Жыйынтыгын берет. Мисалы ошол 100% эле берет го дейм. Мен көргөн почти бүттүгүн эле өзүнүн зыяраты жакшы болсо, жакшы кылса, жакшы жүрсө бу жерде. Мисалы ошол бир эле берген бар да. Бир эле ушул белгиси катары мына тогуз корголго биз ушул сый урмат кылып жасап келгендин жанагы жыйынтыгы катары жана таш ыргытат экен да. Анан ошо түшкөн таштарына жараша тилектериң кабыл болду дегенди угуп калдым да. Ушул боюнча да бир аз кыска айтып берсеңиз. Эми бу жерде бул мазарды бу жерден кыдырып бүткөндөн кийин ыргытат да. Ошондо бу жерде зыяраттын кандай болду ошо билинет да, мисалы үчүн. Ташыңа карайт, кандай таш түштү. Канча таш түштү, 7 таш ыргытасың. 7-өн эми канчасы түшсө, түшпөй да калат, көп эле түшпөй калат да таштарчы. Баа сыяктуу экен да, баа болот экен. Ошо берген, ошо атам рахматов ушинче айтты эле. Канча түшсө, зыяратың жакшы болду, жаман болду, орто болду деп айтчу да атамчы. Сразу эле жыйынтыгын чыгарат экен. Жыйынтыгын ошол жерден эле чыгарып койчу да атам. Кандай керемет. Ошол Эрмек эке, ыраазыбыз сизге. Ушул ден соолукта болуңуз, өмүрлүү болуңуз.
ушул кыргыз элибиз дүйнө элин ушул ар дайым тосуп алып, мына сиздер өзүңүздөрдүн билгениңиздерди айтып жеткирип, мына кабагым кашымдай эл тосуп алып ушул ыйык жерди көрсөтүп, ушул жерди тутуп отурасыздар. Бар болуңуз, өмүрлүү болуңуз. Ушул ыйык мазарлардын ак колдоосу болсун. Жараткандын жалгасын. Эми мазар деген өзү Кудайдын эле, мындайча айтканда мен үй деп билем да. Ошол сиз дагы ушу элге каалооңуздан эркин микрофон айтсаңыз. Зыяратыңыздар, эми зыяратка келиңиздер Ныллы мазарына. Зыяратыңыздар жакшы болот. Эмне максат менен келсеңиздер, максатыңыздар ишке ашат, ишибизга ой максатыңыздар, тилегиңиздер келсеңиздер, ошентип келип туруңуздар мазарга. Ыраазыбыз. Ыраазыбыз эми. Саламатта калыңыздар эми. Арбаңыз айдажи. Арбабыз. Касиеттүү Нылды ата мазарыбыздын умайын эскесиз. Анан ушул мазардагы көп жакшы бир сырларды билет экенсиз. Эми бизде элибиз эзелтен мазары жакын тайбайт, базары жакын байбайт деп ушул мазарларга аябай маани берген да. Эми мына азыркы алдыңызда турган ушул мазар боюнча айтып кетсеңиз. Кыргыз элиме салам айтам, баарыңыздарга салам. Бул Нылды ата мазары негизи кезинде дарыгер ата болгон экен, ушунчалык бул жерде кайнатам рахматы элге эме кылган кайнатам эл таап болгон, тамыр кармап, айтымчы ушундай мазарларга эм-том жасап эме болгон ата болгон, кайнатам рахматы. Мен бул жердин Нылды ата мазарында келин болом. Кайнатамдын айткан нелери менен мен дагы ушу мазарларга кыдыртып, мындай эм-том жасап ушинтип берем. Өзүмдө эм-томчулук негизи тайнемден калган немелер бар, касиеттер бар. Баягы жет тайне, жет ата дегендей ушу тайне тараптан менде дагы ушу эм-томдук бир аз умайынелик эме бар да, касиет бар. Бул Нылды ата тууралуу айтып кетсем, Нылды ата кезинде кылым мурдарда Маназ атабызды дарылаган ата болгон экен. Бул жерде Нылды атада адамдын орган эме мазарлары бар. Больницага барганда анализ тапшырса, анализдер таза чыгат. Бирок жан дүйнөлөрү ооруп, ар жерлери кызып ооругандар ошо мазарлаза, ушу Нылды ата мазарларга келсе, жакшы болуп кетип аткан элдер көп кылыпчы. Анан бул жерде мен турам. Бул жер болсо тоголок эме болгону менен бул жер эгистердин мазары да. Эгистер, эки эгис баланын мазары. Бул эки эгис мазарга жанагы кыз келиндердин ичинен катар бала салып атпай, балдар түшүп калып, балдары катар чарчап аткандар келет дагы. Келгенде биз бул жерге отургузуп, эм-том кылып, мынтип этектерин түйүп беребиз да, бала түбөлүктүү болсун депчи. Бардык эми Кудайдын буйругу менен, Кудай тааламдын аркасынан да, биз ошо Кудай тааламга шерикпиз да. Эми баягы шерикпиз. Ошентип көп кыз келиндер келип бул жерден балалуу, кыздуу болуп калгандар көп да. Келип ыраазычылыктарын айтып кетишет да. Баягы чын жүрөктөн Кудайга жалынсаң, ошо Кудай таалам омин дейт экен да. Ошо ар бир немеде жанан баягы биз дагы, анан бул жерлер дагы Кудайга себепкер болот да. Себепкерлик не. Анан бул жердин Нылды ата мазарында суулар бар да. 4 булактын суу бар. Ошо 4 булактын суу ушунчалык ден соолукка пайдалуу суулар да. Бул жерге келип 21 күн, 41 күн келип,
жатып, жатаканалар бар, сууларынан ичип, сууларынан жуунуп кетсе, адамдын жан дүйнөсүн ушунчалык тазалайт да. Суу менен тазаланат да, негизи суу мененчи. Мен кайнатам рахматы көбүнчө элдерди ошо суу менен тазалачу да. Сууга жуунгула, суусунан ичкиле. Бул жердин суулары ушунчалык изилденген деп айтат да. Американецтер келип 3 күн жүрүп изилдеп ушунчалык неме мактап кеткен экен да, суудучу ден соолукка пайдалуу суу деп мактап кетишкен экен да. Ошондуктан баягы кыйналып турган пенделер келиңиздер, болгон аракетибизди, болгон немебизди көрсөтүп жардам кыла алабыз. Анын баардык нерсе негизи буйруктан да, эми Кудайдын буйругунан. Жанагы сиз айттыңыз го, ушул жерде бала мазар бар, жана балалуу болбогондор балалуу болот деп. Анан ошолордун мисал катары жана көп жыл көрбөй анан кийин балалуу болгондордон айтып кетсеңиз. Эми бул жерде Бешик мазар бар, Каника апанын көз жашы деп коет. Мен кайнатам рахматы ошол Бешик мазарга, Каника апанын булагындагы үңкүрлөргө семени үй бүлөлүү күйөөзү аялы менен түнөтүп, ошол жерден түнкү аянды алганда жоруп берип, мынтип чечмелеп берип ошончо экен. Анан кайнатам рахмат айтчу да, 51 жаштагы бир эне 3 эм төрөдү депчи, 2 бала 1 кыз төрөдү депчи. Анан ошолорго 7 жашында келгиле деп чачына, маңнайына самай чач өрүп берген экен да, балдар төрөлгөндөчү. Анан алар 7 жашында келгенде мен кайнатам рахматы кайтыш болуп кетти да. Анан ошол кезде ошо 3 эгизди төрөгөн аял өзү айтып берди да магачы. Мен 51 жашымда ушул балдарды төрөдүм. Мен ушу Каника апанын булагында түнөгөндө эме дейт да, мында буг эненин толтура коңгуроозу менен келип, анан мен көк, анан кызыл коңгуроо тандагам деп айтыпчы, жана аял чийжичи. Анан кайнатаң рахматы 3 эгиз төрөйсүң деп айткан экен да. Анан ошол 3 эгиз бала төрөлүптүр да, 2 бала. 2 бала 1 кыз төрөптүр. Ал бирок ишенбептир да. Ушул жашка келип кантип ишенбептир. Мен 51 жашка келип мен кантип 3 эгиз төрөйм, мен ушуга чейин төрөбөзөм депчи. Бирок Кудай Тааламдын буйругу менен 3 эгиз баланы, 3 эгизди төрөптүр да, 2 бала 1 кызчы. Анан ошо 7 жашында келди да бул жергечи, тиги эже келип айтып, эми ошол убакта кайнатам рахмат кайтыш болуп кеткен да, бир 10 күндөй болуп калганда, кайтыш болгондочу аябай ыйлады го, эстеп айтып. Эми бул айтылган нерсе негизи жомок боло берет да, ар бир адамгачы ишенбейт да. Ооба. Ал мен ошону 51 жаштагы апаны, анан ошо 7 бала, 7ге чыгып калган балдар 3 эгизди мен көрдүм да. Көрүп, анан ошо кайнатам тууралуу аябай айтты да. Ошо үңкүргө түнөгөндөрүн айтып. Мисалдар толтурат, 4 эм төрөгөнү бар экен, жана эгизде 2 жанагы даже бир ошо мүмкүнчүлүгү чектелген бир кыз деле 2 бешиктүү болосун деген экен го. Ооба. Эми бир эжелер кече жакында келип кетти. Күйөөсү дудук экен, кыздын өзү деле дудук экен да. Кыз өзү да бир аз жетишпестик бар экен. Анан кайнатам рахмат айтыптыр да. Эме ой, буйруса сага 2 бешик түшүптүр депчи. 2 баланы катар-катар төрөп алыптыр. Ал балдардын бири 7 жашта, бири 5 жашта экен да, бойлуу балдары бар экен жашынакай. Келип айтып ыйлады го, кайнатаңыз айтты эле туура, 2 балалуу болдум депчи. Эми бирок бала атасы да дудук, кыз апасы да дудук экен. Бирок Кудайдын буйругу менен балдар дудук эмес экен да. Балдары жашынакай балдары бар экен. Аны да барып мен көзлөрүм менен көрүп келдим балдардычы. Сүйүнүп, баштарынан сылап, ошентип келдим да. Бул кайнатам рахмат ушунчалык айтымчы адам болгон экен да. Мындай тил жагынан, сөз жагынан, тамыр кармап баардыгын дал келип айткан адам болгон экен да. Анан эми бул жерде мен жолдошум менен турам. Эме кылып жашап, бул жерде ушул бир 9 жыл болуп калды бу жерде туруп атканыбызга. Элди күтүп, эл менен жатаканалар бар бу жерде. Жатаканага күнүнө мынча акча бересиңер деп баалабайбыз. Кайнатам рахмат айткан мазар базар эмес, бааланат тургандай. Ар ким өзүнүн ден соолугу үчүн келет депчи, ар ким өз пейилиндеги нерсени берсин деп айтылган. Ошол моюнча биз калдык. Ар кимди мындай келген адамга баалабайбыз да, бергени менен эме кылабыз, алабыз да. Ошо биз дагы ошо келген элдин ден соолугун, келген элдин ондай ой максаты Кудайдын буйругу менен аткарылып калса экен деген тилектердебиз. Рахмат. Ушул сиз турган мазар кандай мазар? Бул жерде мазар очок мазар. Мурда кыргыз элибизде умай энелер, кыз келиндерди
очок мазарга очокко жүгүнткөн экен. Бул жерде очок мазар эме да турмуш курат элем, күйөөгө турмушка чыгат, турмуш курат элем, үйлөнөтөм деген кыз балдар келип бул жерден Куран окуп, тилек тилеп, мунун ичинен өйдөгө чыгышат да, 3 иретчи. Үй бүлөлүк мазарда бул мына эме казандын очогу. Очок мазарда бул үй бүлөлүк мазарда очок мазар бул жерге келип кыз келиндер аябай тилек тилешип эме кылып турмуш курдум деп келгендер да көп да. Ушунчалык эме кылып ыраазычылык айтып эме кылып кеткендер көп. Турмушка чыга албай, үй бүлөнө албай жүргөн кыз келиндер келип тилек тилеп үйлөнүп, кыргызымдын кыздар балдары көбөйсүн да, небере чөбөрөлөр балдары урпактар көбөйсүн деп тилейм. Мисал айтып кетсеңиз ушундай окуялардан. Мисалы бул жерге бир 3 кыз келген экен да. Аны кайнатам рахмат айтып калчу эле. 3 кыз келип, 2 кыз аябай сулуу кыз болгон экен да. 3-үчүсү сайлы эмерээк болгон экен, эми толук. Анан 2 кыз айтыштыр да, ой сен өтпөй эле кой, биз өтөбүз, биз сулуубуз, күйөөгө биз биринчи тийип кетебиз депчи. Анан Кудайдын буйругу да ал 2 кыз күйөөгө тийбей, кайра жана толук кыз турмушка чыгып кеткен экен да. Бул жерден өтүп неме кылыпчы. Ошол кыздын өзү келип, кайнатам тууралуу айтып, анан мен турмушка чыгып, 4 балалуу болдум деп эме кылгандар көп да, айткан. Ошо толук кыздын өзү ушинтип айткан да. Мен 2 подружкам мени шылдыңдады эле, алар эмес, кайра мен турмушка чыгып кеттим депчи. Ошо очок мазарга мен ушунчалык ыраазымын деп айткандар көп да. Келип айтышып, ыраазычылык кылган. Мурда биздин ошо энелерибиз очокко эме кылган экен да, тилек кылган экен да. Анан азыр деген очок эмес, баары газ болуп калбады, газ, плита дегендей очок нерселер калып баратат да. Бирок ушу карабайсың, мынакей жаратылыштын негизинде очок бар. Мынакей көзүңдөр көрүп турбайбы азыр? Кемеге, кайра моор өйдөдөн чыга турган мына бийиктиктеги ушу ичинден киришип, өйдөөгө чыгып, түшүп, 3 жолу тилек кылышат да. Жолдун нези, турмуштун жолу бул. Эме кылып. Эже ушул турган мазарыңыз жөнүндө да айта кетсеңиз. Бул азыр бизде жаштарда үй бүлөлүк бузулгандар көп болуп атат. Баланы таштап, кызды таштап, ажырашуулар аябай көп болуп атат да. Анан бул жер үй бүлөлүк мазарда мынтип карап көрсөң, мынакей дасторкондун нези, бала, кайнене, кайната үй бүлөлүк мазарда берчи. Мен кайнатам рахматы жанагынтип турмушунан ажырашып, аны ыйлап келген кыз келиндерди ушул жерден тилек кылдырчу да. Баардыгы Кудайдын буйругу менен кызымга кылайын, ушул жерге отуруп тилек тилендечи да. Анан алар жан дүйнөсү менен тиленишип, үй бүлөмдү менен кайра жашайын, баламды атасыз калтырбайынчы деп тиленип келген кыз келиндер көп болчу. Анан кайра келип, мен жашап калдым деп айткандар да көп болчу да. Эме кылып, анан ошо бир үй бүлөлүк ар бир жаштар, балдар, кыздар турмуш куруп, үй бүлө курганда ошо түбөлүктүүсүн ойлоп курса экен деп тилейм да. Түбөлүктүү ошо ар бир небере, балдар, кыздар тайне тайнатасынын колунда эмес, өзүнүн чоң эне, чоң атасынын колунда бирге жашап, бирге ошо ар бир жаштын жүрөктөрү капа болбосо экен деп ойлойм. Кыргыз элимдин жаш келиндери, жаш балдары ошо үй бүлөсү менен түбөлүктүү болсо экен деп ойлойм да. Ушу бул жерлердин бүттүгү ошо үй бүлөлүк мазарда, үй бүлө, мына дасторкон, бала, кыз эме дегенчи. Ушу элиме кааларым ушу ынтымак, баардык эмеде үй бүлөлүк ынтымакта сүйүүлөр бекем болсо экен дейм да, сүйүүлөрү. Утурумдук нерсеге эмес. Утурумдук нерсе эмес, сүйүү. Кыргызда үй бүлө эң бир ыйык деп бааланган да, анан ал үй бүлөң бузулган, бул аалам бузулганы депчи. Анан ошол азыркылар бир утурумдук эле рахат үчүн ошол Кудайдан берилген бир кутун, Кудайдан берилген бир улуулук нерсени жок кылып атат да. Аны жокко чыгарган сен ааламыңы жокко чыгарганың да. Эми ошон үчүн үй бүлөлөр түптөлсө, үйүлгөн бүлө деп атпайбы, көптөгөн түйшүгү да чечилип, жолу да ачылат. Эми ушул элибиз сиз айткандай чыныгы өзүнүн жанагы эзелтен атан аркы эне салты менен келген учун улап эле ошол үй бүлөлөрү менен жашап, өздөрү менен өздөрү көбөйүп, өздөрү менен өздөрү өссүн дейсиз. Сизге ыраазычылык.